Биринчи жолу мындай көп санда Кыргыз өлкөсүндөгү дагы 69 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталып, жалпы сан 216га жетти. Бүгүн 6 апрель саат 10го карата Кыргыз өлкөсүндөгү дагы 69 адам коронавирус жуктуруп алды. Жаңы катталгандардын баары обсервацияда жаткандар. Ооругандардын жалпы саны 216га жетти. Бул тууралуу онлайн брифингде Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдирди. Коронавирус аныкталган бейтаптар төмөндөгү аймактын тургундары болуп саналат. Ош облусу 94, Жалал Абад облусу 80, Бишкек шаары 25, Чүй облусу 5, Нарын облусу 5, Баткен облусу 4, Ысык-Көл облусу 3. Маалымат булагы Суперчекит KG. Айзада Жамгырчиева күйөөгө тийип жыргадым. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева үй бүлө куруу тууралуу өзүнүн оюн билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына пост бөлүштү. Качан күйөөгө тиесиң? Азыркы учурда коронавирустан дагы маанилүү суроо болду окшойт. Эмнеге? Мен такыр түшүнө албай келем. Сени ким алмак эле? Кара далы болуп бүттүң. Байкуш күйөөгө тие албай ар беле кылып жатат жана башка. Болбосо 24 эле жаштамын депчи. Күйөөгө тийип жыргадым дегендерди эмнегедир аз кездештерерим же алар менден алыс жүрөбү айтор. Наразы болгон кыз кишилерди угуп, көрүп чочулайсың, коркосуң, ойлоносуң. Бир айтат сүйүү курсун, эң негизгиси акча таба билген жигитке чык. Дагы бири сүйүп тий, жашоонун магызы сүйүүдө дейт. Эми айта берсе варианттар көп. Ошондо кантиш керек? Бактылуу үй бүлөнүн ээлери деди алып баруучу. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.